керек болсо, анда Green'ге келсеңиздер болот. Эми айлык бул жерде аз болбосо керек бәлки, тигүү тармагында айлык көп азыр. Ого! Анан ички аян кенен көрүнөт экен. Алыстан келген кыздарга, жакшы иштегендерге биз жатаканасын бекер кылып берели деп атабыз. Ар бир кыргызстандык швейный цех ачса дагы, туура ишти алып барса дагы ошондо да жетишпейбиз. Абети бекер болот, Кудайым буйрса. Караңыздар, кесип койгонун карагыла. Азамат Бали дегенден башка сөзүм жок. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Урматтуу эл журт, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Тез Кабар каналынын мына ушул чыгарылышында тигүү тармагы боюнча кенен сөз кылабыз. Дагы бир ачылыш болду. Борбор калабыз Бишкекте. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 7-8 ай мурда Бишкек шаарындагы Жибек жолу проспектисинде жайгашкан Green деген тигүү фабрикасын тартып көрсөткөн элек. Анын негиздөөчүсү Тилек мырза. Бүгүнкү күндө Green тигүү фабрикасы өтө чоң ачылыш кылып атат. Ал кандай ачылыш? Мына, караңыздар. Green тигүү фабрикасы эми жаңы имаратта, жаңы форматта иштейт. Болгондо дагы эл аралык форматта иштейт. Тигүү фабрикасына негизи тигүү тармагына ушундай жаңылыктын болгону бул абдан жакшы көрүнүш. Башкаларга үлгү болот. Биз менен чогуу болуңуздар, анда азыр кирип көрсөтөлү. Мына ушул Green тигүү фабрикасынын жаңы имараты Бишкек шаарынын Эркиндик көчөсүнүн 245 дарегинде жайгашкан. Болжолу Советский менен ылдый түшүп келе жатканда Жибек жолудан, БЧКдан, чоң каналдан өтүп эле светофордон күн батышты көздөй бурулуп, Эркиндик көчөсүнүн 245 дарегине дал ушул жерге келе бересиздер. Урматтуу жумуш издөөчүлөр, тигүүчүлөр, бычмачылар, ütүкчүлөр жана башка. Сиздерге жакшы жумуш керек болсо, анда Green'ге келсеңиздер болот. Жүрүңүздөр. Тилек менен жакшы сүйлөшүп, бардык жаңылыктарды чогуу көрсөтүп берели. Тилек мырза. Иштер жакшыбы? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, орозоңуз кабыл болсун. Чогуу болсун. Алла таалам кылган дуа тилектерди, орозолорду кабыл кылсын, Рахмат, Алла разы болсун. Кандай ишкерлик болуп атабы? Болуп атат. Рахмат буйрса. Барыңыздарга салам айтмакчымын. Орозоңуздар кабыл болсун. Алла таалам ушул ыйык айлары барыңыздарга береке жана амандык берсин. Амин. Мына ушундай Тилек сыяктуу изденип, өзүнүн тармагынын майын чыгарып иштеген жигиттерди, азаматтарды көргөндө мен ичимен сүйүнөм. Булардын жасап аткан ишин сүйүнчүлүк кабар катары сиздерге дайым көрсөтүп турам. Тилек, сыймыктанам. Рахмат. Буга чейин да жасаган ишиңерди бир жолу барып тарттык эле. Бүгүн мына мынтип ачылыш жасап атасыңар. Бүгүн лента кесебизби же бул техникалык ачылышыбы? Бүгүн болсо техникалык ачылышы. Биз азыр иштеп баштадык. Уже кыздарды алып 1,5 жуманын ичинде 30тан ашык жумушчу кабыл алып, уже иштеп баштадык. Анан расмий ачылыш Кудайым буйрса бир ай ороз айыбызды өткөзүп алып, анан расмий ачылышыбызды кылалы деп турабыз. Кудайым буйрса өзүңүз келип лента кесип ачып кетесиз дейт. Кудай буйрса. Чакырабыз. Кайчы даяр. Даяр. Кел ушул жерде лентасын чогуу кесип кетебиз. Анда баштай берели. Green эмне дейт? Smart Manufacture дейби? Мен ушул жака эки сөз токтолуп кетсем, Атакул эке, бул концепция жөнүндө айта кетейин. Бул фабрика, англисчеде manufacture, кыргызчага отургондо акылдуу өндүрүш деп айтылат. Бул деген сөз ичинде бардыгы заманбап робот машиналар, деги эле ушул биздин кыздарга, балдарга жумушун жеңилдетиш үчүн, оорлотпош үчүн бардык азыркы жаңы чыккан заманбап робот машинкалардын жардамы менен жеңилдетилген жана бардыгы тең башынан ойлонулган фабрика өндүрүш кылганга аракет кылдык. Ошон үчүн биздин аттындагы Smart Manufacture деп койдук да. Жөн эле цех эмес, жөн эле фабрика эмес, ошо акылдуу өндүрүш. Ичине киргенде ошо точкаларынан бери, жанакы аппараттардан бери бардык тең ойлонушулуп, туура, эффективдүү иштеш үчүн, ошонун баарын тең ойлонулган үчүн башынан ушундай ат койдук да. Негизи бул тармакка ушундай акылдуу өндүрүш керек болчу. Бул нерсени эми Кыргызстанда алгачкылардан болуп мындай жол баштап
баштапсыңар. Ооба, Негизи туура. акылдуу тармак бул башка өндүрүштө дагы керек нерсе. Кээ бир тармактарда бар мисалы. Ооба, керек. Бул деген сөз бизде Кыргызстанда өзүбүздө жашоочуларыбыз аз. Бая биздин тигүү тармагында болгон буйрутмалар көп. Ошондуктан бардык цехтерде, бардык фабрикаларда эле бир эле проблема бар. Кыздар жок, жумушчулар жетишсиздик дейт да. Ошонун негизинде ошол биз дагы биринчилерден болуп көп жылдардан бери изденип жүрүп, ушул концепцияны курдук. Биякта аз кыздар менен, аз балдар менен робот машинкалардын жардамы менен туура эффективдүү иштештин алкагында аз кыздар, аз балдар менен көп продукта чыгаргандын концепциясы ушул, Кудайым буйрса. Сонун. Анан биз буяктан азыр эми тесттен өтсөк, иштеп баштасак, дагы Кудайым буйрса биздин эл журтка, биздин тигүү тармагындагы ишкерлерге, эжелерге бөлүшүп, тажрыйбабыз менен көрсөтөбүз деген ойдобуз, Кудайым буйрса. Өтө жакшы. Имарат жаңы бүтүптүр, а? Кудайым буйрса жаңы бүтүп, азыр мынакей биякта брусчатка, майда чүйдөлөр калды. Өзүбүздүн кухня болот. Биякта? Азыр ремонт кетип аттыр да? Ремонт кетти, оборудование эле калды. Ремонт бүттү, оборудованиясы калды. Эртең бүрсүгүнү коет, сыртта туалетибиз бар. Биякта болсо биздинде иштеген жумушчуларга, тигүүчүлөргө обедтин ысык тамакты бекер кылып берели деп атабыз. Биздин компаниянын атынан. Ичинде. Курсактары ток болуп, жакшы даамдуу тамак жеп турса, иш дагы Кудайым буйрса жакшы кетип турат. Бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Ландшафтный дизайн болот, жашыл чама. Биздики карабайсызбы? Грин да атычы. Грин дегенибиз бул жашыл дегенди билдирет да. Жашыл бул уже ассоциация экологичный, таза, натуральный дегенди билдирет да. Биз дагы ушака бир жашылчаларды көп коелу деп атабыз. Жашыл зона уюштурабыз. Жашыл зона уюштурабыз. Өтө сонун. Негизи жетекчиликтин, уюштуруучу тараптын жумушчуларга, эмгек жамаатка жакшы шарт түзүп берсе, мисалы курсак тойгозгондон баштап, башка шартына чейин жакшы шарт түзүп берсе, ошол жерде айлыгы айлык бул жерде аз болбосо керек, баары тигүү тармагында айлык көп азыр. Көп. Айлыгы аз болсо дагы ошол жерде иштегин келе берет да. Туурабы? Иштегин келе берет да, жакшы шарт болсочу. Кээде бекер деле иштеп бергиң келип кетет. Келиңиздер. Кана бисмилла. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Мындай. Полный. Эме менен кирет окшойт а? Ошол акылдуу деп атканыбыз ушундан башталат, бардыгы тең биякта. Мынакей биякта данныйлар болот, бардык биздин тигүүчүлөрдүн, жумушчулардын. Анан биз бул менен айына эсеп кылып туруп, ким кеч келип атат, ким эрте келип атат, жумушунун ишин иштедиби деп туруп, биз анан жакшы бир белектерди тартуулайбыз. Ал белек болобу, акчалай болобу, ошол сертификаттарды беребиз. Ошол менен биздин жумушчуларда дагы мындай көңүлдүү, эрте келип, баары тең оцифрованный, баары тең немеге түшүлөт да. Бул тирик аппаратыңыз ким саат канчада келди, ким кечигип келди, ким эрте кетти, канча саат иштеди, бүт программада чыгарып берет турбайбы? Баардык программага чыгарып берет. Акылдуу, жакшы аппарат экен. Рахмат. Кана, жүрүңүздөр. Бисмилла. Атакулуу аке, биякта Green, живи, развивайся деп өзүбүздүн лозунгубуз бар. Компаниянын лозунгу бул дайыма жаша жана өнүгүү үстүндө. Жаша жана өнүк. Ооба, өнүк. Биз ойлойбуз, бул өндүрүш тармакта дагы абдан керектүү лозунг и деги эле жашоодо эле. Билесиз да, өнүгүү болбосо анда болбойт. Артта кетет. Турасыз. Өнүгүп туруш керек. Ооба. Бул жер эми ресепшн экен, а? Бияк ресепшн. Кабыл алуу дең, а? Ушул жерде компьютер менен кыздар отуруп, жумушка келгендерди жумуш кабыл алып бул жерде. Тиешелүү тармакка киргизип дегендей. Ооба, киргизип, документтерин, ошо эрте келгенин, кеч келгендерин, биякта персоналдар көп болот. Биздин эсебибиз менен бир 120-130 киши иштейт. Аларды деле баарына данныйлардын, документтерин толтуруп, ошол кыз тейлөө турат да бул жерде. Ресепшн дегенде бул жердин кызматы кайсы гана тармак болбосун дээрлик белгилүү. А бул жака мына жумшак эмеректерди коюп, ушундай зона комфорта түзүп коюп көрүп турасыздар. Бияка биздин кабылдама келип, жумушка орношом дегендер болобу, клиент болобу, коноктор болобу,
келип күтүп отуруп, анан чай кофесин берип күтө турушса болот. жакшы. Ушундай. Ого, бул кайсы атам замандагы машинканы алып келип табасыз? Бул Зингер машинкасы, буга 2 кылым болгон. 2 кылым. 2 кылым болду. Буну атай музейге коюп калтырбайсызбы? Ушундай немелерди уюштуруп атабыз. Азыр зона тияктыкын атайын ушундай эски жабдууларды алып, именно ушу тигүү тармагына тиешелүү. Билесиз, биз кичинекей кезде жана үтүктөр бар болчу. Айылдардан көрүп калгам. İçine çok salıp. İçine çok salıp durup andan ütüklöçü ele. Ot uşundaylarda koyuldu atабыз. Eski. Demek siz tигүү тармагынын тарыхын чагылдырасыз. Тарыхын чагылдырып алып атабыз. Тарыхын чагылдырып, бияктан Орусиядан болобу. Зингер экен, а? Ооба, Зингер. Конокторубуз келип калганда көрүп кызык болот. Анан тарыхты дагы биле жүргөн абдан зарыл деп ойлойбуз. Жакшы. Бул Зингер 2 кылым мурда чыккан болсо, демек 200 жыл мурда чыккан тигүү тармагындагы машинка. Бүгүнкү күндө 2 кылымдан кийин тигүү тармагы канчалык деңгээлге жетти? Автоматташтырылган тартипке жетти. Көрдүңүзбү? 2 кылымда канча өнүгүү болду? Туура. Дагы 2 кылымдан кийин мен элестете албайм да, бул тигүү тармагы кандай болот? Ооба. Жакшы. Так, бул болсо биринчи этаж. Биринчи этажда мынакей эми өзүнүн санузелдери бар. Жүрүңүздөр бияктан эметип койсок болот. Мына баардыгы тең. Бүт баягы шарттар эң жогорку деңгээлде. Заманбап, акыркы дизайн, бүт немелер менен намазканабыз азыр жасалып атат. Намазкана болот. Намазкана эркектер үчүн туалет, аялдар үчүн өзүнчө. Бөлүп жакшы. Намазкана кылганыңыз да жакшы болуптур. Анткени сөпсүз да. Намазкан жамаат жакшы да. Ооба, мынакей баардыгына болсо мынакей шкафтар. Ар бирине берилет. Ар бирине берилет өзүнүн. Жакшы. Соң workshop дейт го? Бул ошо иш, уже бөлмөлөрү баардыгы тең. Шоп номер 1. Ого! Буяка уже сиз уже коюпсуз го? Ооба, машинкалар коюлду. Азыр эми бүгүнкү күндөн баштап келип жумушка кире берсек? Ооба, болот. Болот. Биз 3-кабатта уже техникалык уже ачылып, уже азыркы күндө 20дан ашык тигүүчү кызыбыз жана бир 10 чакты балдарыбыз иштеп атат. Үстүндө? Ооба, үстүндө. Аны да көрсөтөбүз. Жакшы болуптур. Мына столдорду дагы жайгаштырганда бир необычный форматта жайгаштырыпсыз го мындай кыйгачынан. Бул Атакул байке, Inditex деген компания бар, баарыбызга белгилүү, дүйнөдө эң чоң тигүү тармагында брендтери бар, белгилүү баарыбызга Zara, Massimo Dutti жана башка. Ошол компаниянын мындайча айтканда, орусча айтканда требованиясы, талабы. Ушундай машинкалар сиз айтып атпайсызбы, башкача коюп турсун деп. Ушундай талапты коет. Эгерде сизде бир чоң фабрикаңыз болсо, сизге келип ал буйрутма берерден мурда сиз ал компаниянын талабына жооп беришиңиз керексиз. Анан ошо талаптардын бирисинде ушундай тигүү машинкалар ушундай жайгашыш керек. Бул абдан ыңгайлуу. Ооба. Мындайча айтканда. Ооба, жаңы расстановка, кыйгач. Бул деген карабайсызбы, абдан ыңгайлуу. Бири-биринин далын карабайт. Мындай түзүнөн отурганда? Бири-биринин аркасын карап, аркасын салып отурганда? Анан капталын отурганда кенен пространство. Мындай отурганда? Кенен отурат экен. Анан биякта текшерүүчү технологдор дагы мындай ыңгайлуу текшерип, эмнени кандай тигип атат, туура тигип атабы, бөлүштүрүп көнгө дагы ыңгайлуу да. Бул жагынан. Бул жагынан ушундай текшерип турат. Ортодогу сиз турган проход дагы кенен болот экен. Текшерүү аянты дагы кошумча жасалат экен. Ооба. Анан кыйгачынан койгондо жакшы да көрүнөт экен. Анан бири-бирине тоскоол болбойт экен. Тоскоол болбойт. Туп-туура. Анан ички аянт кенен көрүнөт экен туугандар. Эгер мен мындайынан отурганымда, мына жердеги алдымда отурган тигүүчү эжемдин далысын карап отурмакмын да. Туурабы? Туура. Ал эми эски стандарт. Эски стандарт. Бул жаңы стандарт. Жаңы стандарт. Ошон үчүн заманбап деп коет да туугандар. Мына караңыздар. Машинкалардын булар эми жаңы да бардык, Жаңы бул акыркы ошо жак машинкасынын акыркы үлгүлү А7 деп коет. Бул да өзү зарядка кылса болот, санаса болот, телефон зарядтап койсо болот, санайт. Өзү жанагы мындай калың материал менен жука материалды өзү
регулировка кылып кетет, настройка кылып отурбайт. То есть автоматташтырылган эң акыркы үлгүдөгү машинкалар. Азыр эми ошо тигүү тармагында иштейм деген тигүүчүлөр ошо кайсы гана тигүү фабрикасында, кайсы гана цехте болбосун, ошол тармакта баягы машинкалар жакшы болсун дейт экен да, Тилек мырза. Сиз эми машинкаларды жакшыларын коюп атасыз да? Ооба, абдан жакшы автоматташтырылган, жакшы. Автоматташтырылган акыркы үлгүдөгү, мындайча айтканда эски Жигули менен эле акыркы үлгүдөгү Mercedes деп койсок болот да. Экинчиден, мынакей могул аба алмаштыруучу системалар, бияктыкы ошол вентиляция таза абаны киргизет, кайра начар пыр жанагындай абаны чыгарып кетет. Эки система менен иштейт. Эки система менен иштейт. Жай кышын кысым болсо жылуулук, мынакей бардык батарейкада бүт отопление иштейт, жылуу. Анан жарык жасалып тура? Жарык жасалган, мынакей полдордон дагы чаң чыкпайт. Ушундун баары эле наливной пол куйдургансызбы? Наливной пол, ушун эпоксидный деп коет, наливной. Мындан чаң чыкпайт, суу өтпөйт. Бул дагы абдан өндүрүшкө маанилүү. Анан бири-бирин истебейт. Технологдор биякта, тияктан микрофондон эле, например, Айжамал деп истеп жүрсө, Айжамал 3-чү этажга чыгасың деп коет, тияктан угулат, чыгат. Бири-бирин администрация чакырганда, кулактандырууларда. Ооба, биздикилер көбүнчө цехтерибизде бири-бирин истеп эле көп убакытты жоготуп ийебиз да. Жана акылдуу дегенибиздин дагы бирден бир ушул да. Сиз Green тигүү фабрикасына радиоузил да коюп коюпсуз го? Анча-анча. Бүгүн Гүлжаттын туулган күнү, жалпы жамааттын атынан, администрациянын атынан куттуктайбыз деп койсо болот экен. Жакшы болот экен. Кейде тез кабарга Green фабрикасы боюнча жаңы видео чыкты. Барыңар көрүп, лайк басып, комментарий жазып койгула деп. Ошентип эле эскертип коерүң. Рамазан айында жакшы Куран коюп берип койсок болот, 1,5 саатка, Кудайым буйрса деген. Сонун болот. Жакшы бир угумдуу, мааниге ээ болгон жакшы бир ырларды чарчатпай эжекелерибиз коюп берип койсок болот. Баардыгы тең, бизде кандай? Биякта башка музыканы угуп аткан болот, тиякта башка музыканы, анан башаламанда ызычуу. Базар. Базар. Биякта бир эле убакытта негизи өзү өндүрүштө музыка болгону жакшы эмес, бирок кээ бирде мындай эс алуу, бир жакшы немесин көрсөтүш үчүн керек болот. Керек болот. Эмне жатаканада уюштуралы деп атасың? Жатаканадагы келип турбу? Ушуну айта кетсем, Кудайым буйрса бизден жакшы иштеген кыздарга, алыстан келген кыздарга, жакшы иштегендерге биз жатаканасын бекер кылып берели деп атабыз. Каалоочуларга өзүнүн бир минимальный бир акчасын айтып, жатаканасына уюштуруп берели деп атабыз, Кудайым буйрса. Бул жатаканасы акысыз мүмкүнчүлүк, бул мындайча айтканда ошого татыктууларга гана. Татыктууларга гана, бекер. Татыктууларга. Тажрыйбасы ошого татыктуу болуш керек. Ооба. Коллектив өзүн ошого жараша алып жүрүш керек. Туура. Эрте келиш керек, өз убагында кетиш керек. Качествону жакшы чыгарыш керек. Ушундай бир стандарттарыбыздан өтсө, жатаканасын бекер кылып беребиз, бардык шарты менен жакшы жатакана болот. Башка кыздарыбызга дагы алыстан келиштенсе, бир биз эми андан акча пайда көрөбүз, жеңил шартта уюштуруп беребиз буйрса. Зор. Өтө сонун. Бияка үтүктөр коюлду. Биякта үтүктөр коюлду. Бул үтүктөр дагы Атакул аке, аба жанагы буу чыкпаган үтүктөр. Бул пар мындай чыкпайт. Бул өзүнөн өзү электроэнергияны үнөмдөп, анан жанагы атайын ошо биздики сырткы кийимдерге ылайыкталган үтүктөр. Үтүктөр да? Бул эми бул Турциядан келди. Ооба. Турциянын 4 үтүк катар коюп тура бул жерде. Бул жер эми үтүккана экен да? Ооба, бияк. Workshop номер 2 дейт. Мыналар кандай машинкалар? Машинкалар мынакей биз азыр биринчи этаж курткага ылайыкташтырып атабыз. Мынакей кнопкаларды, менде болгон, сизде болгон. Бастырма кнопкалар. Бастырма жакшы кнопкалар. Мынакей мында аппараттан чыгат. Бул автоматташтырылган акыркы үлгүдөгү автомат. Мынакей. Кнопканы өзү жасайбы ушуну? Кнопканы өзү жасап, 1 секундада канча бир кнопканы басып салат. Басып салат. Кнопканы да өзүңөр чыгарып, анан баса берет экенсиңер да? Ооба. Азыр эми Green тигүү фабрикасы негизинен кандай кийимдерди тигип атат? Азыр болсо сырткы кийимдерди, плащ, пальто, куртка, ушундай кийимдерди тигебиз. Сырткы кийимдер. Сырткы кийимдерди.
Негизинен ошо Россия тараптан, Европа тараптан баягы белгилүү брендтердин заказдарын мурдагыдай дагы деле алып атасыңар? Дагы деле алып атабыз. Ага дагы жетишпей атабыз. Ошондон улам биз Кудайым буйрса чоңоюп, өзүбүздүн күчүбүз менен ошо чоңойгонго дагы аракет кылып атабыз. Суроо талап абдан көп. Мен дагы дайыма айтып кетем, ар бир кыргызстандык швейный цех ачса дагы, туура ишти алып барса дагы ошондо да жетишпейбиз. Кемдик кылат да? Ооба, кемдик кылат ошондо да. Кана, жүрүңүз. Жүрүңүздөр. Бул болсо автомат машиналар коюлуп турган бери. Ооба, бул атактуу эке баягы нано цех дегенибиз атап коебуз. Ошо ар бир өндүрүштүн ичинде ушундай нано цех шаблондук машинкалар менен, робот машинкалар менен сөпсүз түрдө ушундай уюштуруш керек. То есть өндүрүштүн ичинде дагы кичинекей ушундай бир цех болуш керек, шаблондук машинкалар менен автоматташтырылган. Эмнеге айтып атам? Бул бир машинка 5 кыстан 8 кыстын жумушун алмаштырат. Сразу. Анан жакшы дагы тигет, биякта жана человеческий фактор деп коет го, андай болбойт. Бат, таза, жакшы тигет чыгат. Бул чөнтөк салдык мынакей. Чөнтөк салып койду, Мынауны тикти жана. Ооба. Анан бияка өтүп мынаны да тигип койду. Ооба, ооба. Бул болсо атактуу эке, бардык оор операцияларды ушул нано цехтен чыгат. Анан кыздарга жеңилдеткен түрдө, жеңилдетилгенди беребиз. Жеңил операцияларга гана отурат да. Көбүнчө оор операцияларды мынакей ушул робот машинкалар жасайт. Анан жанагы биз баягы айтып кеттик элек. Биз Green компаниясы ушул кыздар менен көп ушундай проблемаларга дуушар болуп, анан ошонун бир чечимин таап, өзүбүз кылгандан кийин досторубуз, тааныштарыбыз сурап баштагандан кээ бирөөнө кылып бердик, жардам берип, анан жетишпей атабыз. Анан өзүнчө бир дочерняя компания деп коет эмеспи? Green компаниясынын негизинде дагы бир компания ачып, жардам катары ошо биздин тигүү тармактагы эжелердин жумушун жеңилдетиш үчүн, байкелердин жумушун жеңилдетиш үчүн аларга ушундай машинкаларды алып келип берип, ошо ЗОЖ компаниянын өзүбүз официалдуу немеси болдук, өкүлчүлүгүн алып, ЗОЖтукун жана башка көптөгөн компаниялардыкын болдук. Азыр биз муну алып келип беребиз, балдарга үйрөтөбүз, дизайн конструкцияларын өзүбүз жасап беребиз. Анан кийин бат-баттан иштеш үчүн кийин бизде өзүбүздө конструкторский бюро деп коет, ошакта биздин айтишник балдар, конструктор балдар жасап берет. Мындай шаблон деп коет, мынакей. Мындай шаблондорун алардын моделине ылайык кылып жасап берип турабыз биз. Мыналарды. Ошондой дагы Кудайым буйрса, ошондой тармакта дагы өзүнчө бир компания ачтык. Ушундай спецтехникаларды автоматташтырылган, керектүү, эффективдүү спец машинкаларды алып келип берип, жана аны коюп берген компания ачтык. Ушундай ишмердүүлүгүңөр да бар. Ооба, ушундайыбыз да бар. Зор экен да, жакшы. Бул жерде канча 6 машина турабы? 6 машинка турат. Бир машина канча кыздын ордунда ишти кылат? 6 кыздан 8 кызга чейин, 10 кызга чейин жакшы иштетсе. Демек мен жерде жок дегенде 50 адамдын ишин ушул 5-6 машинка жасап атат. Ооба. Нано цех. Мен айтып кетмекчимин. Квартира алгандан көрөк, машина алгандан көрөк, же болбосо өзүнө бир таанып алган, өзгө бир башка сферага киргенден көрөк, өзүнүн бизнесине вложение кылып, акча сарптап, ушундай машинкаларды алып, жумушун жеңилдетип, дагы көп акча таап, анан башка иштерди кыла берсе болот деген ойдо кармангым келет, жана айткым келет да. Ар бир адам ошо өзүнүн тармагынын майын чыгарсын. Аягына чейин чыгарсын. Кээ бир адамдар эми бир тармакта ишти кичине жүргүзөт дагы, анан экинчи тармак өзү түшүнсө да, түшүнбөсө дагы жакшыраак көрүнсө, ошол жакка кичине вложение кылып, же аны кыла албай, же муну кыла албай. Туп-туура. Алиги биздин эксо ажообуз айтканда талтайып туруп калгандар көп болуп атат да, чынын айтканда. Кыргызда жакшы макалдар да билесиз да. 2 тонн эңсеген эчки ачка калат деген. Ошол сыяктуу эле орустарда жакшы сөз бар, буга у соседа трава зеленее дейт. Кошунан чөбү жашылыраак көрүнөт экен, жакшыраак көрүнөт экен.
бирөөнүн бизнеси бирөөнө жакшы көрүнөт экен, оңой акча тапса болот экен. Ой, оңой эле турбай дейт. Анын анан ичинде анан кандай проблемалардын барын билбейт. Аныкынан дагы көп болуп кетет. Ошондуктан биринчи өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерге баардык сарптаңыздар, баардыгын анан аягына чыгаргандан кийин анан башка Башка жака. жүрүңүздөр башка жака. Бияк болсо закройный деп коебуз. Закройный. О, биякта команда күчтүү го, биякта дагы аппараттар коюлуп. Ассаламу алейкум жигиттер. Амансыңарбы? Ден соолуктар жакшы, баарыңар тынчсыңарбы? Азамат, жамаат го. Биякта мынакей пуха набивочный. Бул эмне кылат, ушунча чоң техника? Бул жанагы куртка, кышкы курткалар бар го. Ошолордун пуха набивочный деп коет. Баягы ичиндеги. Ичиндеги жанагындай пухтарды үйлөп берет турчу аппарат. Бияка болсо ошондой пухтар салынат ичине. Анан граммажына жараша өзүнүн, например, жазкы кийимге азыраак граммаж кылып, кышкыга калың кылып, ушактан үйлөп берет. Өлчөмүнө жараша. Өлчөмүнө жараша туура үйлөп берет. Төрт тарап жактан. Техника коюлат экен да буга? Ооба. Бул дагы акыркы заманбап техника. Биринчи жолу көрүп атам. Ооба. Жакшы. Булчу? Бул болсо пресс деп коет. Чыгарып атат го. Сырткы кийимде, Атакул байке, баардык кийимде ушундай дублерин чапталыш керек. Бул өзүнүн технологиясы бар. Ошондон улам көбүнчөбүз жанагындай ütүк, колдун ütүктөрүнө чаптап, ал болсо сапатсыз болуп калат. Бул болсо сапаттуу, өзүнүн мынакей технологиясы ушундай болот. Ушул пресс азыр мына 2 кабат болот экен да? Кана. Өзү тартып кетет экен, жакшы. Бул секин ысытып, бири-бирине клейлеп, анан печаттап нарагынан чыгарып коет окшойт, Туура. Биз мындай кылып атабыз, Атакул байке. Баардык акыркы үлгүдөгү автоматташтырылган аппараттарды өзүбүз изилдөө жүргүзүп, өзүбүз барып үйрөнүп, өзүбүзгө алып келип, компания, Green компаниясы алып келип, тесттен өткөзүп, анан жакшы болсо, анан элге сунуштап атабыз. Мынакей биз алып келебиз. Башка цехке да, бирөөлөргө акчаңарды берип, алдатпагыла, үйрөнө албай калбагыла, аппараттар иштебей калбасын деп, анан ушул тармакта дагы жана экинчи компаниябызды ушунун негизинде ачтык да. Бул да бир техника экен, башкача. Ооба, бул дагы ленточный крой деп коет. Мындай кескенде кичинекей чарчыларды оңой, анан жакшы кесиш үчүн ушундай ленточный крой деп. Мына жерде кесе турган эмеси бар экен, Нож. Бычагы бар экен, Ооба, бычак. Кайчы бычагы? Кайгу дейт, жакшы. Акылдуу дегенибиз дагы мындай, мынакей баардыгы тең ойлонулган. Кройлорду бияка баары тең кесишет, салат. Анан ар жактан алып келип кройду кайра алып кетишет, кайра коюшат эки барада. Биякта бир коюлдубу, болду, албайт эч ким. Ушу менен эле сүйрөлүп кетет дагы, мындай кылып туруп эле. Мынатай баллон через лифт чыгарып берет дагы, анан кыздарга ушактан бригадир бөлүп берип коет кройлорду, технологдор. Көрүңүзбү? Жакшы экен дагы, убакыттан дагы, анан адамдын көп убара болбойт. Муну деле Кытайдан алдырбай өзүңөр эле жасаткан окшойсуң. Могу кабыл деп коет. Мында өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз, эми бул деген өнүккөн мамлекеттерде, Япония, Европанын уже мындайды колдонуп атышат. Анан биз дагы өзүбүздүн баягы чыгармачылыгыбызды кошуп жасадык. Жакшы болуптур. Эми бычмачылардын доскасы. Ооба, бул бычмачылардын доскасы. Жакшы. Жарык сонун аябай жакшы шарт түзүпсүң керек. Мынандай шартта ким гана иштегиси келбесин. Урматтуу жумуш издөөчүлөр, келип мына ушундай жакшы аурадагы жамаат менен ушундай иштегиңиздер келсе, мына жумуш десе, жумуш бар экен. Тилек мырза шартты түзүп берип атыптыр. Айлыгы эми жакшы эле болсо керек, Айлык боюнча бир аз сөз кылалычы, Тилек мырза. Айлык негизи кызмат акы бу жерде. Иштегенге жарашат эми, тигүү тармагыныкы ушундай. Ооба. Айлык мындай канча сомго чейин эми жумасына же айына табат? Бизде иштеп жүргөндөр орто эсеп менен 10 миң, 15 миңден табышат жумасына. Ооба. Андан көп тапкандар бар, андан кичине аз тапкандар бар. Эми орто эсеп менен айтып атам.
Тажрыйбасына жараша. Тажрыйбасына жараша 30 000 тапкандар бар жумасына. Бирок бул жака биз жаңыдан үйрөнчүктөрдү алып үйрөтүп өзүбүз деп атабыз. Анан алар туура түшүнүш керек. Алардыкы биринчи, экинчи, үчүнчү жума баягы скорость алып колдорунун ыгы көңүчөк азыраак акча болот. Алар сабыр кылып күтүш керек. Башка жумушка кирсе деле испытательный кылып же бекер иштеп анан акча таап атпайбы? Биздикилер дагы ошону туура түшүнүш керек. Андан кийин биздин биякта концепция ушул жаңы Green Manufacture'да биз тиккенди билбеген эле кыздарды алып. Бирок главный желаниялары жакшы болуш керек. Биз өзүбүз үйрөтүп тиккендер болсо андан жакшы. Үйрөнүп кетет да, туура? Ооба, бир операцияны берип, анан 10-15 жылдан бери иштеп жүргөн эжекелерибизге 2-3 айдын ичинде ошолорду алган айлык маянага чыгаралы деген концепциябыз ушундай да. То есть ушуну атасыз да. Жаңы эле келди, 10-15 жыл баягы иштебей эле 2-3 ай жакшы иштеп туруп эле ошондо айлыкка чыгып кетсе болот. Бул болсо экинчи этаж да? Ооба. Бул өзүбүздүн офисибиз. Живи и развивайся дейт. Ассаламу алейкум. Амансыңарбы жигиттер? Ден соолуктар жакшыбы? Иштер болуп атабы? Менин атым Атакул. Бул жер болсо өзүбүздүн кабинет. Жумуш ордубуз турбайбы? Ооба, жумуш ордубуз. Бияк болсо переговорной, конокторду келип сүйлөшөбүз, иштейбиз. Келген баягы эл аралык партнерлор болуп калат, чогуу иштейли, мындай фасондорду иштеп чыгалы, же болбосо тигүүчүлөрдүн ассоциациясын түзөлү деген партнерлор көп да. Ооба. Келсе ушул жерде баягы заказчиктер бизге мынанча санда мынандай кийим тигип бер деген буйртмачылар да келет. Келсе ушул жерде кабыл алат экенсиз да? Ушакта кабыл алабыз. Анан өзүнчө да бөлмөбүз бар, шоурум деп коебуз. Аякта биздин коллекциялар илинет. Көбүнчө буйртмалар ушактан өтөт, Кудайым буйрса. Аны да көрсөтөбүз. Бул жер чисто жетекчиликтен. Ооба, жетекчилик кабинет экен. Кана, Омин тышчылык болсун, аманчылык болсун, Green фабрикасы, тигүү фабрикасы дүйнөгө кулачын жайсın. Аллаху акбар. Жүрө бериңиз. Улантып көрсөтө беребиз. Ооба. Жүрүңүздөр. Экинчи кабинет, экинчи кабатыбыз болсо, административный офисный деп коебуз. Биз ошо жана айтып атпайбызбы? Бул швейный цех десе эле, бизде мындай ассоциация бар да. Кир, таза эмес, келечеги жок, бүгүн иштеп, эртең жок дегендей бир көрүнүш ушундай ассоциация калган да. А биз бул тигүү тармагынан чоң бир компания кылса болот, международный жакшы шарттарды түзсө болот дегенди дагы көрсөткүбүз келет да. Анан Кудайым буйрса биз бул экинчи кабатты административный кылдык. Мына дизайн департамент, биякта болсо конструкторский, дизайнерский бардыгы отурат. Азыр эми мебелдер заказ бердик. Дизайн департамент дейт. Бияк эми ошо дизайнерлер отурат. Ооба, жалаң гана дизайнерлер, конструкторлор, лаборанттар отурат мынакей. Стол заказ берилип полный. Кудайым буйрса, мына бир жумада келет. Ар бир эмеге кабинетке эме коюлуп турат. Коридорлордо да турат. Камера наблюдения, анан колонкалар бардыгы коюлуп. Ооба. Бул шоурум, жанагы айтып атпайсызбы, бизде клиент келген кезде буйртмаларды ушул жакта. Ушактан алабыз, жана ушакта илинип турат. Жакшы. Сону. Ооба. Мына. Анан бүткөндө дагы бир келип кетесиз, Кудайым буйрса. Кудай буйрса. Биякта болсо баягы бизде творческий адамдар да көп болот, отуруп, телевизор көрүп, чай кофе ичип, бул баягы зона отдыха. Бияктан болсо административный жумушчуларыбызга биз жалаң жакшы шарттарды түзгөнбүз. Зор го ягы. Кофе, холодильнигибиз мынакей биякта. Ичип, чай пайын ичип, отуруп, мындай бир жакшы. Адамдар үйүнө мындай шарт түзбөй атат. Ооба, биз ошону биринчи жумушка түзөлү деп атабыз. Эмнеге дегенде үйдү жумуштан акча таап туруп анан үй салат да. Биринчи үй салган акча таппайт да. Ошондон улам биз биринчи жумушка болгон маани бул зор мааниге ээ болот. Буга деген көңүл буруш керек. Биринчи ушакка сарпташ керек, анан башка аякты кылыш керек деген үчүн мынакей өзүбүз дагы жумушка салдык. Бияк санузел деребиз. Мынакей биякта душтарга чейин жасаган окшойсуз да? Душ, көп го, сушилка, аралашты. стиралка бардыгы бар буюрса.
Жақсы. Биякта болсо мынакей кабинеттер кайра эле. Аккаунт департаменти. Бияк болсо бухгалтерия. Бухгалтерия. Жак болсо HR маркетинг департамент, бул болсо неме отдел кадры, жумушка кабыл алуучулар, маркетологдор отурат, SMM специалисттер отурат. Буяк болсо бүт ошолордун кабинети. Кабинеттер болот. Ооба, кабинет. Чоң кабинет болот экен. Аябай жакшы. Бул жерде ар бир бөлүмдө жок дегенде 2ден 3дөн 4дөн 5ден кызматкер иштейт да. Ооба. Биякта андан дагы Кудайым буйрса көп кызматкерлер иштейт. Көп кызматкерлер. Бияк болсо отдел продаж, sales department, бияк ошол сатуу бөлүмү. Бизде менеджерлерибиз бар, баада көрбөдүңүз беле. Онлайн, телефондон, эми азыр заман. Кардарлар менен иштейт. Ооба, кардарлар менен иштейт. Өтө жакшы шарт түзүпсүз. Шарт тогур. Аракет кылып атабыз. Шарт ушундай болсо иштегин келет да. Ооба, буюрса. Карагыла. Азыр эми экинчи кабат. Үчүнчү кабатыбыз дагы бар, аяк уже өндүрүш жай. Өндүрүш жай? Жакшы. Сонун болуп тур. Үстүнө чыгалычы. Үстүндө уже иштеп атат дедиңиз, а? Тилек мырза. Ооба, биякта уже иштеп атышат, Кудай буйрса. Охо. Тилек мырза, биякты ишке салып коюпсуз сиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жамаат? Амансыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Бияк болсо мынакей ишке уже салынды, техникалык ачылыш кылып, уже 2 жуманын ичинде 30тан ашуу жумушчу кабыл алып, уже ишке салдык Кудайым буйрса. Эми дагы бир 70-80 жумушчу керек бизге. 70-80 жумушчу негизи алар кимдер болуш керек? Жалаң тигүүчүлөрбү же бычмачы, үтүкчү жана башка? Бизде откалар керек, упаковщицалар керек. Андан сырткары көбүнчө 90% тигүүчү кыз эжекелерибиз керек. Керек дейм. Ооба. Бул залга канча машинка койдуңуз? Биякта азыр 50 машинка бар, анан спец машинкалар менен где-то бир 60тай болуш. Болду. Спец машиналарды да койдуңуз да, Ооба, бардык спец машинкалар бар. Мына чекедеги спец машиналар окшойт, э? Ооба. Булардын эми ар биринин функциясы бар да. Ооба. Бул жака дагы бүт вентиляция коюлуптур, э? Биякта ошо жана абаны, таза абаны алып келип, начар абаны чыгарып, жайкысын болсо муздак үйлөп берип турат. Кышкысын жылуу аба үйлөп турат. Ушундай. 3-4 функцияны аткарат. Бир мезгилде. Ооба. Потолоктор болсо бийик, көрдүңүздөр, өндүрүшкө атайын ылайыкташтырылган. Биякта да кабинеттер бар. Ооба, жүрүңүздөр кабинетке. Каягынан кирет? Бул жагынан кирип турбайбы? Биякта лифт. Айланып жүрөр экенбиз. Жигиттер кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Менин атым Атакул, Тез Кабар каналынан. Жакшыбы иштер? Жакты иштеп атасыңар? Адлет болсо мынакей биздин HR деп коет. Бул болсо жумушка кабыл алуу, офисный, административный жумушчуларды жумушка кабыл алат, түшүндүрүп берет алардын жумушун, бардыгын тең ушул адлет аркылуу келет бизге жумушчулар. Анан биякта чолпон же именно биздин производственный өндүрүшкө тиешелүү жумушчу кызматкерлерибизде биякта дагы режебиз бар, ал киши кабыл алат жекебиз. Биякта да бирөө отурат экен? Биякта начальник производства, технологдор отурат. Анан бияк европалык стандарт деп коебуз. Биякта ушу технологдорубуз, начальник производстволорубуз жумуштун ишин көрүп турат. Кандай иштеп атышат, кайсы орунда, орунда баардыгы ачык болуш үчүн. Бул баягы кеп баягы маңдайына туруп алып иштеп атасыңбы, иштебей атасыңбы эмес, көрүнүктүү болуп туруш үчүн. Баардыгы тең мындай. Ортодо тоскон эч нерсе жок. Тоскон эч нерсе жок. Ачык айкын баары. Ачык айкын, баардыгы тең. Адлет дедиңизби? Бул администрацияга жумушка кабыл алат экен да? Ооба. Жана пиар отделде жумуш жокпу мага? Бар. Бар. Пиар кылабыз да. Жасаган жумушту элге көрсөтөбүз, тартуулайбыз дегендер. Бир штат болсо. Мен ушул убактыдан пайдаланып айта кетсем, бизге өндүрүш жайга гана жумушчулар керек, өндүрүш жайга дагы керек, андан сырткары офисный жумушчуларыбыз керек. Бул SMM специалисттер, бул дизайнерлер, бул конструкторлор, дагы кимдер керек бизге? Маркетологдор. Маркетировщик. Маркетологдор керек. Деги эле биз менен чогуу
жакшы ушул Кыргызстандын тигүү тармагына бир чоң салым кошом, бир жактан иштейм, бир жактан агарам, көгөрөм деген биз тамашалайт коебуз, за идеи деп коебуз. Ошондой жумушчуларды биз ар дайым кабыл алабыз жана сүйлөшкөнгө даярбыз. Резюме менен келиш керекпи кандай? Резюме менен келген. Онлайн, анан кийин офлайн менен келет да. Резюме, портфолио. Жакшы экен. Сону. Экрандагы телефон номерларга чалып байланышасыздар, албетте жумуш боюнча. Азырынча мына бир ай ичинде расмий ачылышы болот деп атат. Ага чейин сиздер келип, булар менен келишим түзүп, эгер буларга жаксаңыздар, жумуш ордун тагап, анан чык кыйып отуруп иштеп калыңыздар. Анан чогуу келип туруп лентасын кесе беребиз. Ооба, Атакул аке, бияктан жанагында кененирээк маалымат берип кетейин. Биз официалдуу түрдө жумушка официалдуу түрдө кабыл алабыз. Эгерде Трудовой кетеби? Ооба, трудовой кетет. Аны кылып беребиз. Бизге жакшы иштеген, жакшы результат көрсөткөн эжекелерибизге балдарга бекер жатакана уюштуруп беребиз. Абети бекер болот, Кудайым буйрса. Анан бизде эң жакшы нерсеси биз дайыма өнүгүү үстүндө болобуз компания. Анан адамдардын билимине, илимине жардам беребиз өнүгүүгө. Бизде ошо компаниябызда бар кичинекей келген, катардагы тигүүчү болуп келген, азыр дизайнер, конструктор болгондор бар, лаборантчы болгондор бар, администратор болгондор бар. Кадимкидей эле катарда келип, жумушчу болуп келгендер, азыр уже администратор болгондор бар. То есть карьерный рост бар. Ошого көңүл бурабыз. Анан дайым алардын илим билимине биздин компания жардам берип турат. Алардын профессионализмин өнүктүргөнгө, тажрыйба арттырыш үчүн күчтүү специалисттер чакырып турабыз. Например, мынакей жакында бизге жакшы Адилет жакшы бир ой киргизди. Биз ушу тигүүчү эжекелерибизге туура бир, например, баланы кантип туура тарбия бериш керек дегенге күчтүү коучтарды, күчтүү специалисттерди алып келип, ошондой бир иш-чараларды кылып берип турабыз да. Бизде дайыма ошондойлор болуп турат. Жөн эле сааттан кечке келип иштей бербей, кээде ушундай шарт түзүп бересиздер. Туп-туура, ооба, туп-туура. Кээде мисалы жан дүйнөгө руханий азык да керек да. Ооба. Бир устазды алып келсеңиз, устаз, биз сыйлаган устазыбыз келип, жерде 100 адам иштесе, зал бар экен. Устаз жок дегенде жарым саат масала кылып берсин. Биз көчө планёркадан ушуну сүйлөштүк. Ар бир айда Кудайым буйрса бирден жакшы устаз чакырып туруп, бир жарым сааттык, 1 сааттык бир жакшы бир даават кылып кылганга дагы Кудайым уюштуралы деп атабыз. Дагы бирөө коуч келсин дагы өзүн өзү өнүктүрүү боюнча бир семинар, тренинг өткөрүп, финансылык сабаттуулук боюнча, баланы кантип туура тарбия бериш үчүн, азыр баарыбызга керек, азыр ушундай заман болуп калды, баарыбыз тең акча деп туруп, балдарга тарбияны, балдарга көңүл бурууну унутуп калышты да. Ал биздин келечек да. Эгерде ал бизди тигүүчү кызматкер бизден келип, туура ошо билимди алып, анан баласына туура тарбия берип койгон болсо, кийин ал баласы эч жакта иштетпей, алтын менен укмуш падышадай кылып багып алат да мамасын. Алга биз себепкер болуп калабыз, Кудайым буйрса. Ошондуктан биздин компанияга баягы айта кетчү нерсе, жеке гана акча эле эмес, бир ушундай нерселерибизге дагы баа берип келсе, абдан биз сүймөкпүз. Сону. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ден соолуктар. Резюме менен келе берейин, Резюме. Болду. Жакшы экен. Сону. Лифт турбайбы, Бияк келесиз. Жакшы, жанагы кройныйдагылар жанагы мынандай эмеге полкага Сүйрөп келип, бияка коюп коет. Бияктан тарап. астынан бияка алып чыгып эле топ экен, жакшы. Мынакей моголарыбыз дагы ушул неме да, акылдуу деп коебуз, өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз. Биякта болсо биздики жанакы козелдор деп коет, эшектер деп коет. Алар кулап калат, эчке бырышат. Мында биягына да колдонсо болот, мындай дагы жайып койсо болот, анан сүйрөп ар жака, бер жака ташып жүрө берсе болот да. Жыгылбайт экен, Жыгылбайт. Ушунун баарын ойлонгонго аракет кылдык, Кудайым буйрса. Жакшы, өтө сонун болуп турат. Мен сыймыктанып атам, Тилек мырза. Рахмат. Колдош керек. Анан келип иштеш керек. Башка сөз жок. Рахмат. Бул эми жаңы филиалыңар. Тиги мурдагы таткан жериңер эмне болуп атат? Ал жак иштеп атабы? Аякта дагы жаңылыктарыбыз көп. Кудайым буйрса барып көрсөтсөк болот.
иштеп Анда атат. ошол жакта бир барып кабар алганча көрүп койбойлу. Ал жактагы жаңылыктарды дагы элге биротоло ушул гриндин жасап атканы үчүн общий бир репортаж кылып чыгарып коелу. Мейли. Хорошо. Ошол жака баралы. Ал дарега кандай эле? Жибек жолу Тоголок молдо. Жибек жолу Тоголок молдо. ВЛКСМ фабрикада биринчи. ВЛКСМ фабрикасында. Кеттик анда, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу жумуш издөөчүлөр, иш издөөчүлөр, биздин чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Кызыктын баары алдыда, биз жыйынтыктаган жокпуз алы. Азыр барып ошол жактан дагы гриндин жасап аткан ишин улантып көрсөтөбүз. Жумуш керек болсо экрандагы телефон номерлорго чалыңыздар, сөзүбүз уланат. Кеттик. Мынаке, урматтуу мекендештер, биз Грин тигүү фабрикасынын негизги дарегине келдик. Буга чейин да былтыркы жылы ушул жерге келген элек. Дарегин так айталы, Бишкек шаары Жибек жолу проспектиси номери канча? 362. 362. Тагырагы Жибек жолу проспектиси менен мына 50 метр күнчыгыш тарапта Тоголок молдо көчөсү кесилишет. Наркы бети чиркөө. Бул жерде болсо Sony Planeta электроники чоң маркети бар. Жана техника саткан. Ошонун маңдайында мына ушул эски Союз убагында дүркүрөп иштеген ВЛКСМ фабрикасынын имараты, Ооба. Ушул жерге келесиздер. Жумуш боюнча ушул жерге да кайрылсак болобу? Бу жерде барбы орун? Ооба, биякта сөпсүз бар. Биякта ошо биздин основной дээрлик көбүнчө жумушчуларыбыз ушул жакта. Ушул жакта. Ушул жакта. Баягы эле келген жер, бул жер. Ооба. Баягы сиз Биякта иштеп атабы жанагы? Цех толгон, биякта толук уже иштеп. Жана жаңы үйрөнчүктөр. Жаңы үйрөнчүктөрдү азыр уже опытный болуп калган. Жаңы үйрөнчүктөр келип бияка жайгаштырасыңар. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Биякта азыр жаңы үйрөнчүктөр эмес, бул эжекелер уже жакшы тигип, жакшы чыгарып аткан. Колу көнүп калгандар. Колу көнүп калгандар. Жакшы. Жакшы. Бияк иштеп аттыр. Демек, бу жерге Грин тигүү фабрикасына урматтуу мекендештер, сиздер буга чейин бул тармакта иштеп тиге алган адис болсоңуздар дагы, тиге албай иштей албаган адистер болсоңуздар да келип иштесеңиздер болот экен да. Бирок албетте жөнөкөйлүктөн башталасыздар. Так, бияка кирели. Баягындай эле туалет, намазхана шарты, кухня шарты. Бул жагы швейный фабриканын залы, Ооба, биздин основной залыбыз. Биякта деле бардык шарттары жакшы, өзүңүз билгендей. Эң биринчи, биякта биздин эжекелерибиз 4 жыл, 5 жылдан бери биз менен чогуу иш алып барып келет. Биякта дагы жабдуулар, машинкалар акыркы үлгүдөгү. Машинкалар койгон. Жакшы. Бардык вентиляторлар бар, биякта дагы ремонттору ошондой эле жаңы эле көрсөткөндөй жерде эле. Бул залда канча машина коюлуп, канча адам иштейт? Биякта бул залда бир общий алганда бир 60-70 адам иштейт, үтүкчүлөрдөн бардын кошкондо дагы бир 20-30 адам алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бар. Бияка дагы өзүнчө. Дагы бар. Биякта индивидуальный деп коет, жеке өзү тиккенди билгендер келип иштесе болот. Бардык документтерди жанагы айтып кеткендей эле аткарып беребиз. Официалдуу түрдө бардыгын. Невозможное возможно дейт го. Ооба, бул биздин жана лозунгубуз өндүрүш тармакта жок деген нерсени, болбойт деген нерсени биз колдонбойбуз. Анын решениясын, анын жолун табабыз. Ал проблеманы чечкенге аракет кылабыз. Бизде недавно кейс деп коет, билесиз, недавно бир мындай нерсе болду жакында эле. Бир спец машинкабыз бар болчу. 5-6 кыз ушу ички топчуну тиккен аппаратта. Аны колго биз 5 кызды таап, анан 5 кыз 5 бөлөкчө тигип, бир 6 саат тикчү. Анан азыркы аппарат болсо жарым саатта эле ошону чыгарып коет. Азыркы жаңы аппарат автоматташтырылган. Анан ошол бир кнопканы деген 4 топчу болчу да. Аны механиктерге айтсак болбойт дейт. Мурда 6 неме кадалчу. 6 мына тешиги бар болчу. Болбойт деп анан ошонун азабын аябай көп көргөнбүз да. Клиенттер менен договорду расторг кылып, убагында жетишпей калып, биз ошого ориентир алганбыз, а кнопка 4төө келип калды.
Анан биз жакында эле ушундай задание бердик, болбойт дегенди айтпаңыз. Бизге болтуруп бериңиз. Могу 4 топчуну автомат тигиши керек. Дедик. Өзүнүн баягы жакшы приз койдук. Бир түндүн ичинде ошого настрой кылып чечип койду проблеманы. Көрсө ал автомат жасаса болот экен. Издениш керек. Издениш керек. Жок дегенди айтпаш керек өндүрүштө. Негизи жашоодо деле жок десең, Алла таалам ошого жараша рызкыны деле жок кылып коюшу мүмкүн да. Жоктун түбү жок деген жакшы сөз бар го. Жакшы сөз бар аталардан калган. Келиңиздер, бияк болсо, мурда билесизби, закройный бычма бөлмөсү эмес беле, азыр уже башкача болду. Биякта ошо упаковка, үтүкчү жигиттерибиз, ОТК деп коебуз, мынакей, баарын тең текшерет өзлөрү. Упаковка кылат, маркировкаларын чаптайт. Упаковка кылат бүт баарын, мынакей. Азыр эми ушул саламатсыз. Упаковкага даяр уже. Азыр эми ОТК эжебиз текшергенден кийин уже упаковка кыла беришет кыздар. Даяр болуп калат уже текшерткөндөн кийин. Жакшынакай фасондо. Сапатын караңыздар. Фасонун караңыздар. Өтө сонун, жакшы. Бул каяктын заказдары азыр? Бул азыр Орусиянын бир чоң бренди. Чоң бренди Орусиянын даже. Ооба, Орусиянын. Жакшы. Эми ачыгын айтыш керек. Ошол тилек айтып аткан Орусиянын белгилүү авторитет бренди Россияда тигилет деп ойлойбуз да. Ооба. Жок, ал келип эле Кыргызстанда өзүбүздүн жигиттердин фабрикасында Кыргызстанда тигилип атканы бул таң калыштуу нерсе. Бул реалдуу. Реалдуу. Ооба. Улантабыз. Жүрүңүздөр. Азыр Кудайым буйрса Европа мамлекетинен жакында бир кардарыбыз Испаниядан учуп келди, белек бечелерин көтөрүп алып. Салам алейкум. Анан болсо алар Салам алейкум. Жакшылар. Азыр биз подростковойларды да чыгарып баштадык, кичинекей кыздаргачы. Анан ал контракт түзүп, биздин продукцияны ошо Европа мамлекетине алып чыкканга контракт түзүп атабыз буйрса. Жакшы контракт болгон турбайбы? Документтерин даярдап жатабыз. Биз сыртка чыгып. Буаке, бул болсо биз быйыл уштуруп атасыз. жаңылыгыбыз ангар салдык. Ангар? Автоматташтырылган жанагы өзү робот бычып берген, кескен ичинде ошол аппаратты алып, ушундай ангар салдык. Быйыл эле салдыңар бычуу бөлмөсү, быйыл эле салдык. Нарака батпай уже бияка. Мынакей. Сонун болгон турбайбы? Салып складка жакын. Анан бизге ыңгайлуу болду. Кириңиздер. Оба. Охо. Тилек мырза, аябай быйыл сиз үчүн, сиздин жамаатыңыз, сиздин компанияңыз үчүн өнүгүүнүн жылы болуп тур. Буйрса. Ачылыштын жылы болуп тур. Айтканыңыз келсин. Аракет кылып атабыз. Мынакей бул ангардын ичине мынакей Айка деген компания бар, ошо Кытай мамлекетинде эң биринчи орунда турган жана бүткүл дүйнө ошонун ичинде Орусия өндүрүштөрү, Россиянын жалаң ушул аппаратты колдонушат. Бычма бул өзү автомат түрдө бычып берет, автоматтык түрдө. Өзү бычып өзү кесе берет. Бул 6 профессионалдуу бычмачы жигиттерди алмаштырат жумушун. Тез, анан так, бат болот да. Анан биздин жумушчуларга дагы жумушу жеңилдейт. Салам алейкум. Жакшылар, ден соолук жакшыбы? Бул аябай профессионалдуу аппарат турбайбы? Бул ошол аппарат мынакей тияктан өзү настил деп коет. Автоматтык түрдө настил деп берет. Убактын үнөмдөйт. Экинчиден бардык материалдар келип туруп, могул соруп алат дагы. Анан баягы мынчалык тизилген материал мындай экесе ылдый түшөт дагы, анан бул кесет. Алмазный резка. Өзү компьютер менен бияктан лекалдар жазалып келет дагы. Өзү кесип коет да. Мындайча айтканда, мынакей биздин бычмачы байкелер баада айтты, 2 саатта кесчү нерсени 15-20 минутада бул кесип коет, бат. Так жана бат кесип коет. Ишти такыр жеңилдетет турбайбы? Жеңилдетет, анан точный лекал, точный крой деп коет. Мындай адамдын каталары болбойт да биякта. Сантиметр, миллиметрине чейин түз. Сантиметр, миллиметрден бери түп-түз коет. Компьютерде кандай болсо ошондой. Ооба. Кесет. Азыр мынакей балдарыбызга дагы сураналы, буюрса иштетип кесип бергенин тартып. Азыр иштетесиздерби? Иштетип көрсөтүңүздөрчү, бир көрөлү.
комбайн кандай иштерин бир көрөлүчү жигиттер. Анан биякта болсо айта кетсем, азыр иштеткенче, жалаң ошол биздин сырткы кийимдерге тиешелүү жабдыктарыбыз бар. Бул болсо жана пресстин чоңу, усадочный деп коет. Жанагы ал жакта көрсөткөн. Ал жакта ошо детальдарын пресстеп атпайсыз. Бул болсо рулон боюнча рулонду дублирин кылат сразу эле. Ушундай болот. Москвада мен былтыр мурда жыл барганымда бардык сырткы кийимди чыгаргандар бирот эле рулонду гана дублириндейт да анан сразу кесет. Мына уже кесилди, даяр экен. Моолардын баары тең ушул машинкадан кесилди. Кесилип, чапталып чыкты. Мынакей. Полный. Мындан чапталгандар болсо, жанагы үткө чапталгандан айырмаланып, бул таза, жакшы чапталат, кайра сыйрылбайт. Анан кийин формасын кармайт да. Формасын мындай чекчейип жакшы кармайт. Экинчиден болсо бияка эми арганда свет өчүп калат, техникалык кичине неме болгондо бул болсо запаска колго кескенге дагы бир стол. Ручной. Ручной. Бул да запас кылып даярдап коюпсуз, Ооба. Ангарыбыздагы бардык шарттар. Аябай жакшы бүтүптүр, вентиляциялары менен, Ооба. Вентиляциялары дагы. Кышында жылуу эле болот экен? Кышында жыпчылуу болот. Мынакей могул пресстин жылуулугу менен эле чыгышты. Мен билишимче өтө деле көп кондиционер иштетилген жок. Мынакей могул пресс иштетилсе эле ушунун жылуулугу менен эле чыгышты. Ичинде пена чачылган турбайбы? Пена чачылды. Муну жана Нома деген компаниясы куруп берди? Ооба. Наркы Тилек, Токтогазиев. Ооба. Тилектин ангарын Тилектин компаниясы куруп берген турбайбы? Ооба. Жакшы. Компьютерден команда ушул жерден берилеби? Ушактан берилет. Флешка да келет, тиякта конструкторлорубуз баягы лекал бар да, электронный вариантта жазайт дагы. Бияка келип сайылат. Анан бияктан уже бул мындайча айтканда бул машинанын акылы мээси десек болот. Бияка келип туруп, анан бияка кесишет азыр. Биякта уже даярдалды да, бүт баарын тең. Даярдап коюп берди. Канча бир деталдар чыгат экен бу жерде. Мына бул основной сол капталы, оң капталы, жеңи, колтугу дагы эмне? Көп жери бар экен. Мүнүсү, чөнтөгүнүн алдындагы кармагычы көп жери бар экен да. Бардыгын ушул жерге, бош жерлерге коюп жайгаштырып, анан кийин кесип даярдайт да, туурабы? Ооба. Болбосо бош жерлери ысырапка кетет го. Ооба. Бул бул автоматчы атакул экен. Мындай да. Муну эгер алса биринчиден баягы иш буйртма көп болгондо бычмачыларыбыз деле өтө көп эмес да бизде. Экинчиден үнөмдөө максатында 6-7 бычмачы иштеткенден көрө бир бычмачы жардамчылар менен ушул аппаратты иштетсе болот. Бул бир. Экинчиден азыр бир сырткы кийимди 40 сом, 50 сомго бычса, бул аппаратта 2 эсе баасы түшөт. Бул аппаратты 1 жылда эле актап койсо болот, 1,5 жылда актап койсо болот өзүн. Ушул чоң аппарат. Чоң аппаратты. Баттагы кесет, точный кесет, скорость болот, сапаты дагы жогору болот. Анан эми бул биз каалабайбызбы? Бардык өнүккөн мамлекеттер тигүү тармагындагы ушул акыркы үлгүдөгү автоматка уже өтүшкөн. Биз Кыргызстан эми буюрса ошого келтабыз, азыр өтүш керекпиз да. Бул айка боюнча айта кетсем, компаниянын биз официалдуу түрдө Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн алганбыз. Биринчилерден болуп биз алып, өзүбүз текшерип, Кытай инженерин бияка алып келип чакырып, үйрөнүп, анан өкүлчүлүгүн дагы алып, эми өзүбүз иштетип көрүп, мынакей азыр биз жалаң гана ушунда кесип атабыз. Эми башкаларга дагы үйрөтүп, алып келип бергенге мүмкүнчүлүккө ээ болдук буюрса. Башкаларга үйрөткөнгө, алып барып коюп бергенге, иштетип, жолго салып бергенге адис барбы? Биздин команда бар. Бизде адистер бар, ооба. Муну уже үйрөнгөндөр, ушу Кытай келди деп айтып кетпедимби, инженери. Андан үйрөндүк. Бизде Кытай переводчиктерибиз бар. Кытайда партнерлорубуз бар. Ушун заводко бергенде алар текшерип, жолуна аман-эсен келишине кепилдик берип, келгенде коюп бергенге кепилдик берип, өзүбүздүн адистерди даярдадык. Анан кийин программасында үйрөтүп беребиз. Иштеп кеткенге чейин биз мындайча айтканда сопровождение кылабыз.
полный сопровождение кылабыз да. Жакшы экен. Жанагы неме нано машинканы көрбөдүңүзбү? Тек шаблондук өзү тигип аткан. Ошо сыяктуу эле бул деле машинка бардык немесин аткарып берет. Мына көрдүңүзбү? Мына сорду, мына. Мондай түрдө эле мына сорду. Корк койду го. Мында өтө күчтүү мотор турат, сорот. Бул жылбаш үчүн, анан көп кройду кесиш үчүн ушундай сорот да. Мына азыр кескендерин көрөсүздөр. Бул лазер менен кесеткен да? Бул лазер эмес, лазер көрүп турат, алмазный резка деп коет. Алмазный? Бычагы алмазный бычак менен кесет. Кескенин, иштегенин көрөлүчү. Буну да эми балдар бүт үйрөндү да, Ооба, үйрөндү, адистерге үйрөттүк, үйрөнүп алышты. Бизде мындай болушу мүмкүн да, Такул аке. Биз эми муну кантип иштетебиз? Буга эми көп неме керек да, бир тажрыйба керек, окуу жайды бүтүш керек депчи. А биз муну жөнөкөйлөштүрүп, өзүбүз үйрөнүп, анан өзүбүздүн адистерге үйрөтүп туруп, анан элге мындай жеңил кылып бергенге ошо даяр болдук да буюрса. Нарак берагын карап, анан кемчилигин түздөп, боздуктарын жаап. Анан кийин кесеткен да? Ооба, элдерге барса билесиз да, магазинден көрсөтөт. Алсаң ал, албасаң жок, мынакей ушундай эле деп коет да, кыска нуска. Биз өзүбүзгө алып келип текшерип, аппараттын иштеп атканын көрсөтүп, жумушту жеңилдеткенин көрсөтүп, кийин анан кызмат көрсөтүп аягына чейин. Анан буйрутма алып атабыз да. Не кылып атат? Кесип атабы? Текшерип атабыз. Онда башкара турган скоросттары бар экен. Ооба, кадимкидей бүт. Баштады. Текшерип турган кесе берет экен, а? Мына баштайт. Да, бисмилла. Кеттиби? О. Рассечка деп коет, рассечкаларды коюп атабы? Рассечкаларды коюп атат мынакей биринчи. Zaman önüktü, техника жетишти. Мына кесип баштады. Kesip кетип атат. Ой-бой. Караңыздар, Kesip койгонун караңыздар. Мына азыр клаштын бир жак капталын кесип атат окшойт. Zor. Lek. Ийгилиги. Рахмат. Сонун. Бурдачы Атакул аке, мындай болгондо биз Орусияда соода кылып иштегенбиз да. Келинчегибиз 5 жылча. Анан сырткы кийимдерди сатчу элек. Анан кошуна болуп Кытай соодагерлер турчу эле. Анан мындай деп намыска тийип койгон да. Эми силер кыргыздардын кийимдери анча эмес. Сапатына жакшы чыга элексиңер депчи. Анан бир максат кылып койдук элек. Биз дагы бир күн келет, буюрса сапатын силерден кем болбой, өтсөк өтүп, бирок кем болбогондой чыгара алабыз биз дагы. Биз дагы Европанын күчтүү брендтердикин теге алабыз. Керек болсо өзүбүз бренд, күчтүү брендтерди чыгара алабыз деген бир ой максаттарды кылып койдук элек. Эми акырындан келе атабыз, Кудай буйрса. Алла жеткирип атат. Ооба. Негизи исламда ниетке жараша. Ооба, баары. Ниетиңде эмне болсо Алла таалам алдыңа, алаканыңа, колуңа ошону салып берет да. Ооба. Ниетке жараша. Жакшы ниет кылсаң, жакшылыкты, жаман ниет кылсаң, ошого жараша бере бер. Ниетке жараша да. Ооба. Баары тең туп-туура. Анан Атакул аке жанагы концепция боюнча айтып кетпесизби? Жаңы салган имаратыбыздынчы, может керек болуп калышы мүмкүн сиздин көрөрмандарга, эл журтка. Мынакей азыр 4000, 5000, 1000 деген квадрат метрларды салып алат, цех кылабыз депчи. Анан баары ойлошот, цех салсак эле проблема чечилип, бир иш жүрүп кетет деп ойлоп дагы. Көп акчасын вложение кылат, салат.
көп чарчыларды 1000 метр. Анан барсаңыз 10-15 кыстагы жок да. Анан мен айтып атканым, ошо биз жаңы салганыбыздын форматы, концепциясы ар бир аянтча чарчы иштеш керек. Бош болбош керек. Көп жумушчу эмес, көп автоматтар аз жумушчулар менен ишти алып кетиш керек да. Алып кетиш керек. Эгер жөн эле чоң чарчыларга, чоң имараттарга акчаны короппостон башка нерсеге жумшаш керектигин биз ошону өзүбүздүн примерде көрсөтөлү деп атабыз. Көрсөтөлү. Түшүнүктүү түшүндүрө алдымбы? Түшүндүңүздөр менимче. Мен да түшүндүм. Жакшы айтып бердиңиз. Мындайча айтканда, ошо өзүңүздөрдүн тармагыңыздардын майын чыгарып, иштеп, акыркы үлгүдөгү заманбап материалдык техникалык жабдуу менен жабдып, анан ушундай акылдуу фабрикага айландырышыңыздар керек да. Ага мына үлгү жаралды. Бир үлгү бар туугандар. Аны мына Тилек мырза жасап койду. Кааласаңыздар эми келсе эшигиңиз ачыктыр эми. Ооба, эшик ачык. Тилек эмнерди кандай кылдың? Эмнерди мындай кылсам болобу десе, келсе консультация берсеңер керектир эми. Мол оборудование боюнча өзүнчө компаниябыз бар, жана менеджер бар. Ал толук кандуу, жакшы маалыматты бере алат. Дальше иштешем десе сүйлөшүп кетебиз да, Кудайым буйрса. Оборудованиялар боюнча жана алып келип орнотуп беребиз деген. Өзүнчө менеджер, өзүнчө менеджерибиз бар, компания бар. Анын инстаграмын жана номерин белгилейли. Жумушка орношом, Green компаниясына кирип, иштейм, тиккенди билем дегендер болсо өзүнчө бияка келип иштесе болот. Эгер жаңы үйлөнөт элем, аябай кызыгам, ушул компаниядан иштейм, агарам, көгөрөм, үйрөнөм, бир адистин бир чебери болуп чыгам десе, анын дагы номерин калтыралы, аяка байланышып келип, анан иш алып барсак болот деп ойлойм. Жанагы нано цехтеги мынерде ушунча техниканы алып келип, кимдир бирөө койдура турган болсо, ага өзүнчө бир ишмердүүлүк кылдык деп атасыз. Ооба. Ал эмне бияктагы өзүңөрдүн командаңардагы эле адистер жасайбы, же бир Кытайдан адам келеби бияка? Аны ошону көрсөтүп кетсек болот. Азыр офисибиз бар, менеджерлер бар, тигил Кытай мамлекетинен жалаң компаниялар менен сүйлөшүп, договорлор түзүп, аяктан текшерип, документтерин даярдаганга өзүнчө офисибиз бар. Аны көрсөтсөк болот. Ушакта эле. Баралчы анда? Андан сырткары кийин жана коюп бергенден кийин машинкаларды кызмат көрсөтүп, сопровождение деп коет эмеспи? Ошонткенге дагы өзүнчө аппараттарыбыз бар, аяка да өзүнчө офисибиз бар. Аны да көрсөтөлү. Мынакей, буякта. Так, жүрө бериңиздер. Эми биз 1 сааттык убакытты эске алдык эле, бирок балким андан да көбөйүп кеткендир, туура түшүнөсүздөр. Жакшы нерсени көрсөткөндө убакыттан кызганбаш керек. Ниха. Тиля, привет. Салам алейкум. Ниха. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум деп. Уже алейкум ассаламга өтүп тургай. Кандай? Ниха. What's your name? Liu. Liu, yeah. Yes. Please sit down. Atakul, my name is. Atakul. Please sit down, please. Биякта болсо, мынакей Кытай мамлекетинде окуп келген, университетте бүткөн, Кытайда жашаган, Кытай тарапчака бардыгына жооп берген, фабрикаларды текшерген бардык адистер бар. Биякта дагы мынакей бирөө жумуштан суранып кеткен окшойт. Тейлөө кызматы бар биякта. Бардыгы ушакта жайгашкан. Азыр экинчи офисти дагы көрсөтсөк болот. Жакшы. Сону. То есть бул менен эмнеге көрсөтүп атабыз? Кээ бирөө бар экен, акчасын берет, убагында алынбайт, жоголуп кетет оборудованиясы. Экинчиден келген учурда дагы аны көрсөтүп берип, иштетип бериш керек да. Ошондон акталат да. Ошон үчүн заказ берип атат да. Анан кээ бирөө алып келип берип туруп эле, мынакей ал калганын каалашыңча иштеп кет дегенди көрсөтүп коет да. Биз кыйын болуп калат да. Кыйын болуп калат. Биз алып келип берип, көрсөтүп берип, жумушка салып туруп, анан чыгып кетебиз. Анан кийин сопровождениесин да кылып беребиз да. Демек бул жерде силер өзүңөр кепил, өзүңөр гарант. Туурабы? Туптуура.
Ким оборудование алса, Қытайдан ушу тигүү фабрикасынын кандай техникасы болбосун, силерге келип компанияларга акча төлөп, силер менен келишим түзүп, силер аркылуу алдырса, демек силер адистерди Кытайдан бияка келип коюпсуңар. Өзүңөр да отуруп иштеп атыптыр мына. Лүү. Туп-туура. Ушулар эле үйрөтүп берет. Туп-туура. Туп-туура. Жакшы экен да. Күч кубат берсин. Иштерге ийгилик. Кытайдын кай жерден болосуз? 非常荣幸，非常荣幸。有机会希望他去中国。 Кытайга баргым келет менчи. Кытайды бир барып көр. Кытайга качан алып барасың? 可以可以。看他的时间，随时我。Болду. Сүйлөштүк. Экөөбүз барабыз анда. Кытайга. Хорошо. Жакшы. Рахмат. Көрүшөбүз. Потом я зайду, ладно? Жакшы, Кытайларды бияка келип иштетип коюпсуз. Сону. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Бияқта. Бияқта ошо бизде конструкторский, дизайнерский деп коебуз. Ассаламу алейкум. Биз жанагы Атакуловка айтпадыкпы? Салам алейкум. Шаблондук машинкаларды алып келип бергенден кийин жумушун жеңилдетип, например, сиздики сыяктуу бир плащ, куртка тигип аткан болсо, алар лекалдар алмашып турат да. Биз ошонун кызматын көрсөтүп, аларга жанагы PVC деп коет, шаблондордун, лекалдарын жаңылантып жазап беребиз да, кызмат көрсөтөбүз. Бул деген сөз ошо алып келип берип, курап беребиз, үйрөтүп беребиз. Бул бир. Экинчиден кийинки иштешине биз мындай жеңил мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген болобуз да, кызмат көрсөтүп, кадимкидей эле лекалдарга деле азыр мына тигүү тармагындагылар билет, лекалды деле башка аяктарга берет, акчасын берет, ошо сыяктуу эле бизге айтат, так, бизге могу моделибизге шаблон лекалар жазап бер дейт. Биз айтабыз, ооба 1-2-3 күн даярбыз деп туруп, анан биякта дизайнер, конструктор балдарыбыз бар, атайын окуган. Жасап берет. Жазап берет. Ал лекала дегенде жанагы кесип атпайбы? Тигип атпайбы? Ошонун бетиндеги мындай калыпы да? Ооба. Ошол PVC деп аталып, мынакей, мына могу пластмассада, могу PVC-ден могу лекалдар жазалат. Ушул лекалдар жазалат. Жанагы машинкага түшүш үчүн ушундайдан жазалат дагы. Биз аны болсо мынакей дизайнер балдарыбыз, конструктор балдар аны түшүрөт дагы немеге, модельге жараша. Анан бул машинабыз кесип берет. Фреза аппарат турбайбы, Ооба. Кесип. Мынакей. Чыгарып берет экен. Ооба, кесип чыгарып беребиз. Муунсун дагы биз кызмат көрсөтөбүз. Бизде мындай болгондо Атакулов экен. Биз жаңында ушул машинканы алып баштагандачы, келип анан модель алмашып, мондай лекал жазаталык десек, бир орус киши жазайт экен, жалгыз шаардачы. Эми может дагы бардыр, бирок биз ошону эле тапканбыз. Анан биринчи жолу жазаттык, экинчи жолун баягы чашып кетип, ылдамдатып берип койбойсузбу деп өзүбүздүн айтсак, вы нам не нравится, я не хочу вам сделать деп, мен силерге жазагым келген жок деп, ачыгын айтты. Ачыгын айтып шагыбызды сындырып койгонда, анан өзүбүзгө максат коюп, биз муну үйрөнөбүз, жаңы адистерди даярдап чыгабыз деп туруп, анан өзүбүз Кудайым буйрса, азыр эч кимге жалдырабай, ушул техникаларды алып келип коюп, техникаларды алып келип коюп, балдарыбызды үйрөтүп, баары үйрөнүп, анан азыр бат кызмат көрсөтөбүз буйрса, көрсөтө алабыз да. Кандай лекала болсо жасаса болот экен. Анткени сиз айткан PVC. Ооба, бул PVC. Будан канча штук керек болсо, ушинтип даярдап чыгарып бере бересиз. Ооба, туура. Ушун эле баягы нано цехке апарып коебуз. Ооба. Анан ал тиге берет. Анан ал жакасын тигет, чөнтөгүн салат, мынакей мондай патыларды неметет, тигет, мынакей. Көрдүңүзбү? Бул баягы подборд деп коет, ошо ар бир детальдарын өзүнчө ушундай шаблондор жазалат дагы. Анан биз программаларын көрсөтүп беребиз. Бул деген сөз мындай да, мааниси, бул эгерде буйрутма 5000 штук келди деп коелу, 5000 штукту бир айда жазай турганды, бул аппараттар менен жаңы эле машина 15 күндө жазап коюш мүмкүн да, 10 күндө жазап коет да. Ошондо биякта сроктон дагы, качестводон дагы, анан акчадан дагы утат да. Утат. Буга по-любому кыргыз эли, Кудайым буйрса, по-любому келебиз ушуга. Ооба, келебиз. Кимдир бирөө эрте келет, кимдир бирөө кеч келет. Туура. Баары бир келебиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы ушул нерселерди жасайбыз да. Анткени өнүгөбүз десек, баары ушуга келишибиз керек да. Ооба, курткаларды тигип чыгаралым мынакей, могу сиздин курткаңыз жалаң ушундай машинкалардан чыгат.
Биз болсо мындай буйрутмаларды жалаң гана Вьетнам, Кытайга, коңшу Өзбекстанга өткөзбөй атабыз. Тиге албагандыктын себебинен ушундай аппараттардын жетишпегендиктен, адистердин жоктугунан өткөзбөй атабыз. То есть акча деген бизге келип атат, анан биз аны убагында талапка жооп бере албай кетирбей атабыз. Алардын талабына жооп бере албай калып атабыз да. Жакында эле бизде бир кардарыбыз келди. 100 000 штук плащ деп келди. Элим элестетпейм. 100 000 штук плащ деп келди. Срокты айтты, биз айттык, муну чыгарып бере албайбыз. Анын 3 айдын ичинде биз чыгарып бере албайбыз дедик. Ал биз 1 жылда чыгарабыз андайды. Бирок карабайсызбы, эгерде ошол кезде биз даяр болсок, башкалар дагы даяр болуп иштегенде, ал 100 000 штукту бөлүшүп алат элек да. Мынакей сиз 20 000 штукту тикиңиз, мен 20 000 штук тигейин, тигил досум же болсо тигил эже дагы 20 000 штукту тиксин деп, Кыргызстанга келген акчаны биз кармап калат элек да. Биз ал кардарга акча короттук. Реклама кылып, маркетинг кылып, выставкага барып алып келдик. Анан чыгарып бере албастан кайра кетирбейдик да. Бирок өзүбүздүн эми чыгарып бере алып калдык дагы, бирок калган ар жактагы чоң буйрутма башка жакка кетти. Ошондон улам биз Entex компания ушундай буйрутмаларды колдон чыгарбайлы, жумуш менен камсыз болсун. Эжекелерибиз, карындашыбыз, байкелерибиз башка жакка кетпесин, эч жакка барып. Бирөөнүн көчөсүн шыпырбасын. Мен аларга против эмесмин, конечно, алардыкы дагы. Бирок биз азыр мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошонун үстүндө иштеп, Кудайым буйрса, ошол проблеманы хотя бы бир салымыбыз эл журтка ушундан тийсин деп атабыз да. Чыгарбай ушуларды мындай туура уюштуруп берип, көрсөтүп берип, жумуш менен камсыз кылып, өзүбүздүн бала чаканын маңдайында, ата-энебиздин маңдайыбызда иш алып баралы деген ойдобуз. Азаматсыз. Азамат Бали дегенден башка сөзүм жок, туугандар. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз эми. Сиздер, мен ыраазычылык билдирем. Чыдап, аягына чейин, зерикпей, эринбей, кээ бириңиздер таптакыр башка каналга, башка видеого которулбай, аягына чейин көрдүңүздөр. Сиздер бизди колдодуңуздар. Эми биз дагы ушундай жакшы маалыматтарды шаныраңдап, шаңкылдап иштеп, жакшы маалыматтарды сиздерге жеткире беребиз. Бул чыгарылыштын аягында 1-2 маселени айтып, анан сиздерге бул чыгарылышты жыйынтыктайын. Тилек мырза, ишкер катары жумушчуларга шартты түзүп атасыңар. Бирок элдин менталитетинде Кыргызстанда жумуш жок эле. Баягы эле жоктун түбү жок деген сыяктуу. Жумуш жок деп отурсак, жумуш жок. Жо негизи издесе жумуш бар. Колунан иш келген адамга жумуш бар. Мына жумуш. Жумуш жок деп кетип атпайбы? Чет өлкөгө кетип атат. Ошо мына жакта таба турган, айына таба турган 50 000, 40 000 сомду Россиядан барып ошол эле сумманы табып атат. Же башка жактан барып ошол эле сумманы табып атат. Туурабы? Силер шартты түзүп койдуңар. Эми караңыздар, эмне үчүн айтып атам? Бу тигүү тармагын тартып жүрүп мен да түшүнүп калдым да. Тигүү тармагында тигүүчүлөрдү табуу бул маселе экен. Анткени баягы дарак бир жерден көгөрөт деген принципти колдобой, тигүүчүлөр дагы ар жакка учуп конуп жүрө берет экен да. Бир жерде иштесе, жетекчилик дагы ошого жараша материалдык, моралдык колдоону көрсөтүп, шарт түзүп берсе, бир жерде иштеп, бир жерде көгөргөн жакшы. Туптуура айттыңыз. Мен айтып кетмекчимин, биздин ишкерлерге, Кыргызстан ишкерлерине жумушчулар жетишпей аткан заман азыр. Бир гана туура маалымат аларга жеткизе албай атабызбы деп ойлоп атам, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бирок айтып кетмекчимин, бизге жетишпей атат. Бизден ашса анан кетсе болот, башка жаккачы. Ошондуктан барыңыздар, келиңиздер. Чогуу иш алып баралы. Сизге да чоң рахмат, Атакул айке. Дайыма бизди колдоп, келип, тартып, жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп турасыз. Сизге Алла ыраазы болсун. Кудай буйрса. Тигүү тармагы өнүгө берсин. Тигүү тармагында келечек бар. Анткени бул жагы улуу держава Россияда канчалаган кардар турат. Туура. Анан ары өтсөк Европа. Мына кардар. Демек, анын баары кардар бизге буйртма берет, биз шатыратып тигип бере беребиз. Орто Азия. Орто Азия. Официалдуу статистика бар, биз Россиянын 6% камсыздайт экенбиз ошо Кыргызстандан өндүрүлгөн кийимдер. Биз ойлойбуз, фуралап кетсе эле, Россияны баардын кийиндирип салдык депчи. 6% элестетиңиз.
ошондо дагы канча пайызы бош? İşteyle. İş yok, cumuş yok. Deyiveribeyli, naalıbaylı, peylibizdi oңдойлу, kenен bololu dagı kelip mana uşul jamaatка жакшы bir auraga koşulalı, жакшы жамаатка koşulalı. Ana uşul жерден пешене терменен иштеп, тапкан акчабыз менен тиричилигибизди уланталы, бала чакабызды багалы. Жакшы bir turmuş kurалы. Аманчылыкта көрүшөлү. Assalamu alaikum.